Ош шаарында 70 миңге чукул автоунаалар катталган. Кирди чыкты унааларды эске алганда күнүнө каланын көчөлөрүндө 150 миң уна жүрөт. Ош шаарынын жолдору көп сандагы унааларга пландалган эмес. Мындан улам Ош мэри Айтмамат Кадырбаев шаарга ички жаңы жолдорду курууну башкы планга коюп жатат. Бүгүнкү күндүн экинчи жарымында мэр Ошко жаңы курула турган түштүк айланпа жолу менен таанышып, жаңы долбоордун негизин көрдү. Азыр ушуну толук капиталдык ремонттон өткөзүп, асфальт басып койсо, ошо татынакай жол болуп калат. Буну эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Президентибиз акыркы жолу иш сапары менен Ош шаарына келгенде бизге коммуникация жана транспорт министрлиги менен Ош шаардык мэриясына тапшырманы берген ушул түштүк айланпа жолунун курулушу боюнча. Бүгүнкү күндө ошол техникалык, экономикалык негиздемелери боюнча коммуникация жана транспорт министрлиги иш алып барып жатат. Маалымат үчүн айта кетсек, түштүк батыш унаа жолунун курулушу Союз мезгилинде башталып, толук бүтпөй калган. Айланпа жолдун кеңдиги эбак эле аныкталып, унаа жол тегизделип, шагыл төшөлгөн. Эми асфальттоо гана иши турат. Кала башчысы жол бүтүп калса, шаардын экономикасына да киреше түшөөрүн белгилеп, жергиликтүү тургундар да жумуш орду менен камсыз болоорун кошумчалады. Эми жол бул өзү турмуш, мындай айтканда. Жол болгон жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Ошол авто жүргүнчүлөргө дагы бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бир мезгилде ошол чоң жүк ташуучу машиналар шаарга кирип алса 2 саат, 3 сааттан чыга албай калып атат. Эгерде ушул жол бүтүп кала турган болсо, мына биз приблизительно эсептеп чыктык, бир 30-35 мүнөттүн ичинде шаарды кесип өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан 25 жыл мурун башталып, курулуш токтоп калган жолго оор салмактагы жүк ташуучу унаалар жүрүү үчүн талаптагыдай бир көпүрө курулган. Ал Озгур айылында. Эми ал жерден Исанов көчөсүнө чейин келип, Ленин көчөсүнө туташат. Эки көчөнү бириктирүү үчүн Акбура дайрасын кесип өтө турган көпүрө курулаарын кала башчысы билдирет. Ал үчүн аймактагы курулуштар алынат. Бул ошол акча каражаты тиги жактан салынып аткан көпүрөдөн экономия болду. Эми бул багытка которуп атабыз. Мына экономиянын пайдасы. Ошол 120 миллионду мен деле урдап жеп койсом болот эле. Бирок мен урдабадым, урдабайм дагы. Мынтип экинчи багытка салып атабыз. Для чего проводится тендер? Тендер проводится ошол условия экономияны кармайлы деп. Түштүк батыш унаа жолундагы Исанов Ленин көчөсүн бириктирген экинчи көпүрөнүн узундугу 35 метрди түзөөрү белгилүү болду. Учурда айланпа жолдун негизги долбоорун тийиштүү өкүлдөр карап жатат. Жакынкы күндөрү ал такталып калса, жаңы жолдун курулушу ушул жылдын аягында башталат деп пландалууда. Адыл Акжол уулу, Эркинбек Баймуратов, Күн чабыт.